окуучулар, ардактуу агай эжейлер, биздин коноктор, бүгүнкү Адабият күнүнө арналган иш-чарабызды баштайлы деп турабыз. Өскөн Даникеевдин 90 жылдыгына байланыштуу, ошондой эле Барпалыкуловдун 140 жылдыгына байланыштуу иш-чараны 10А жана 10Б классынын окуучуларынын күчү менен даярдадык. Биринчи жолу чыгармалары сахналаштырылып, сахнага чыгарылып атат. Ошон үчүн бардыгыңыздарды көңүлүңүздөрдү ушул иш-чарага бурмакчыбыз. Баарыңыздарды бүгүнкү демек биз үчүн улуу майрам адабият, улуттук адабият күнү менен чын ниетимен куттуктаймын. Сокулук районунун чоң жаранында 1934-жылы 21-декабрда туулган. Атасынан жана апасынан ажырап, жетимчилик башына түшкөн 11 жаштагы бала 17-деги публикалич эжеси 4 жаштагы карындашы менен калган. Борборубуздагы номер 5-Кыргыз орто мектеп-интернатынан окуп, тарбияланган. Кийин Москвадагы Токен институтуна кабыл алынган. Жогорку окуу жайды бүтүп келип, Кыргыз СССР эл чарба советинде көмүр өнөр жайы боюнча жетекчү инженер болуп эмгектенген. Мектепти Даникеев алтын медаль менен аяктаган. Өскөн Даникеев кыргыз жазуучусу, философу. Алматы журналында али эч ким тааныбаган жаш инженер Даникеев Бакир деген аңгемесин жарыялаган. Аңгеме автор өзү билген тоо кенчилердин турмушу тууралуу болгон. Ал өзүн кесибин көркөмдөп жазган. 1963-жылы ноябрь айында Фрунзе шаарында жаш жазуучулардын жыйыны болуп, анда аты жалпы сөз кадагаза болуп турган Чыңгыз Айтматов бул чыгарма тууралуу мактоо сөзүн айткан. Повесть чакан болгонуна карабастан, анда адамдын өзүнчө тарыхы берилген. Жетимсиреп бирөөнүн үйүндө жүргөн кыздын басып өткөн жолу инженер-геолог болуп, институтту бүтүрүп чыкканга чейин кызыктуу, мазмундуу турмушка толгон. Бул повесттин дагы бир касиети. Кыргыз адабиятында биринчи жолу жумушчулардын турмушун билгичтик менен сүрөттөгөн көркөм чыгарма экендигинде. Бул чыгарма тууралуу мактоо сөздөрүн Айтматов менен бирге Алы Токонбаев, Тугулбай Сыдыкбеков, Токтоболот Абдумамунов жана башкалар айткан. Быйыл автордун 90 жылдыгын майрамдайбыз. Азыр сизге 10А класстын окуучулары Даникеевдин Кыздын сыры чыгармасын сахнада аткарышат. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, окуучулар жана коноктор. Кыздын сыры бул сүйүү, ар-намыс темаларын чагылдырылган кыргыз адабиятынын чыгармасы. Чыгармада ата-энесинен эрте жашынан ажырап кеткен кыздын тагдыры жана эң биринчи сүйүү сезимдери чагылдырылат. Жамал 9 классты бүтүп, шаарга кемде иштеген тайкемдикине келгени менен ою ордунан чыкпады. Орус тилин билбегендиктен окууну уланта албады. Уялгандан айылга кайта бара албады. Экинчиден, өгөй апасы азыккан. Ой, анын кыялы, тили. Аны ойлосо азат бою дүркүрдөп жүрөгү зырылдайт. Арадан 4 ай өттү. Апасы бир да жолу келбегендиктен тайнесинин үйүндө калды. Тайкеси ары боорукер, ары аккүрүлүү киши. Анын көзүнчө эч ким жаманга асылып шагын сындырбас. Та жеңеси ичи тышып төп келген жөнөкөй, көйгөйлөгөн көл адам экен. Келе ғой, мені ұлыстыға. Есал, күзден берген келе кетші. Мен жарығым, ойын көріп келші. Үйден қарыш жылбай, бұл болдың ғой. Ейді жеңе, темелі ойын қошчу. Ойын киноны кейін деле көрөрмін. Ой, Есал, келді. Мына асылды қошу ал. Мен анда, рахмат. Жылдызды жигит экен, татынакай, жагымдуу.
Jamal, sabahdan beri bekliyorum. Ой, жоға, жүріп кетті. Қандаш, сізге кімге келдіңіз? Мен татай деген, Ой, Жамал, сен келіп қалдың? ола мына бұл сізге. Ал көбүсүнүн ортобузда түбү жок чоң жарака бар экенин жакшы түшүнөм. Ал ким, мен ким? Бирок эмнегедир ошол өзүмдүн айдан ачык чындыкка моюнсунгум келбейт. Инженер балам мен үчүн көкөлөп учкан көк көчкүндөрдүн арасындагы жалгыз ак кептирсиндей көрүнөт. Башкалар канчалык ойкуп кайыкнасын, баары бир алар көмүскөлү карып, көз алдымда дайым ошол. Таныш қарындашым тұрады. Қандай, саламатсыз? Үй чоң жүйіз, атыңыз кім? Ол жооп бер, байкем сурап жатпайбы? Арыстанбек, Азамат, ер жүрек болосун окшойт. Қарындаш, сизди экинчи рет көрүп атам. Азырда атаңарга баратсаңар керек. Менде атам жоқ, Апаңызчы? апам да жоқ. Эч нерсе эмес. Ор көтөргөндөн кийин жетимдик бара-бара билинбей кетет. Өттүгө далайлар. Мындан ары колу түшпөй, ерлеш болуп жүрөт. Жарайт агай, мен Жакшы садага. Уяндык жарабайт. Жаш кыздын ачык болгон дурус. Мени агай, жок. Азим десеңиз болот. Сизчи? менимби? Менин атым Жамал. Экөө көпкө сүйлөшүп турушту. Жамал өз жөнүндө баарын айтып берди. Кантсе да сиз иштешиңиз керек. Үйдүкү үй менен могу тирилик кургурун ачуу татуу ичте эмтенгөнгөн жакшы. Мен деле иштейм дейм. Сиз иштеген жерге барсамчы? Ким билет, айтор сүйлөшүп көрөлүшү. Канай, иди сюда. Канай, мына бул Жамалдан кыз сени менен иштейт. Элден мурда 14 боюнча жалпы түшүнүк бер. Эми айтор эмне кылышты билесиң да? Салам. Жамал, бери кылчы болду. О, бүтүп койдуңузбу? Көрүп турбайсыңбы? Ой, кийишпегилин кой деле, кызды башка жерден сыйла. Канай, сый деген сырттабы, бардык эле жерде керек. Жамал жаш, анын үстүнө кыз. Башта утпайчы, ой, келсин. Мен болсом бар, өзүңдүн бургулоочуларың башкарып ал. Вот так, дорогой. Ай, сен эмне билтесиң? Бар башта. Канай, уят эмеспи? Жоқ, азыр ама жашыраак мажбей жазгандай болуп жатат. Жамал, мектеп аны бүтүп, окууну андан ойлонуң керек. Келечегиңди ойло. Sıra boysa tamam. Azim geldi.
Барыңа бойыңды бол. Эми аман бар, манжур. Kaçan, Azim canım, kaçan sırrını açasın? Yaman, iş gelme gele. Burada turalı. О, саламатсыздар. Жаным басам бул жамалго. Jamal, tanışıp koy. Zinaş, benim bölüçök jarım. Bul Jamal. Mına Jamaş koştoşууга да мезгил жетти. Сага алгач жолуккан месилдердин. Seni görüp alma maksat da koydum. Bunun bari senin geleceğin üçün olmalı. Jamar, sen Ali yaşsın, balasın. Baktılığı bol. Hoş evli. Aradan 5 yıl öttü. Jamal жогорку bilimge ээ boldu. Bu üçün men kimге милдеттүүмүн? Bir гана Азимге. Ал болбогондо азыр кандай абалда жүрөт эле? Ишеничимди аткардым. Мээнетим текке кеткен жок. Азим, мен сени дагы эле сүйөм. 10 эсе, 1000 эсе жогору сүйөм. Азыркы сүйүүм нарсиде гана сүйүү эмес. Адамды, чыныгы адамды сүйүү. Азим ар дайым менен. Ömrümdeki öpüşmüş şam, tügünmüş ümit. Sözlü aramularım. Koyarım sabahına kızap sorarım. Koyarım. Sen içinde fırlat durarım. Yalnız yolda arabaya Koyarım çok uzaklarım. Koyarım savaşının yolun kızı. Koyarım ben yarın doğruyum senin. Doğruyum senin. Kolumda şekerim varım. Baykamazsam olsun diye. Para koy çuvala bir canım. Devletlerime sebep alamım. Bir günüm bir ömrettiğim paramım. Hocam çöktürdüm o zırhım. Gözücüm o varlık sağlamım. Dağdır yolda arabaya Hocam çok uzaklıkta değil. Hocam saçının yolun kısırdı. Hocam ben yarım olayım senin. Olayım senin. Jamal Üngüles'in rolü atkargan Rahmanjanova Dayana, Turatbekov Daniyar jana Ruslanov Janubek. Yakov Refleor'un atkargan Tashiyev Fatay. Kanaydın rolü atkargan Abakirov Bakay. Azim'nin rolü atkargan Abdulazizov Kayrat. Jamal'ın rolü atkargan Azemova Çolpanay. Azamat. Jana başka katışuvçuları. Zinaşның rolын атқарған постановщик сценарист Кунасова Арбек.